Анан барып эмеге иштеп калды, жамылда жакшы иштеп жүрдү. Мынтип көзүнө жаш алган Кыязбек атанын 40 жаштагы уулу 2020-жылдын 10 август күнү түнү бычакталып каза болгон. Окуя Ош шаарындагы Анар Кичи районунда орун алган. Берилген маалымат боюнча маркум экинчи топтогу майып болгондугунан пайдаланып, аны 26 жаштагы Бектемир уулу Алтынбек аттуу жаран 23 жолу бычак сайган. Мыкачылык менен өлтүргөндүгү аныкталган. Жалилов Кыялбек Казбековичтин жактоочусу болом. Жалиловдардын жактоочусу Көкөн Тургунбаевдин айтымында бычак сайган жаран буга чейин да соттолгон. Эми адам өлтүрүп жатса 15 жыл эркинен ажыратып жаткандары туура эмес деген ойдо. Жасаган кылмышы үчүн ал өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылышууда. 15 жыл деген эмне бизде? 15 жыл деген жаза бергени бул 5 жыл түрмөдө отурат, 6-жылы ал кайтып келет. Ал дагы бир шору жоктун өмүрүн кыят. Бул өнөкөт кылмыш болуп эсептелинет. Birinci kılgan kılmışından tiyanak çağırmay, ikinci adamdın mıkaçılık menен ömürü kıygan adam bu ömür boyu türmeye oturuş gerek. Bunday mıkaçılık menен öldürgen adam egerde atı jaza olganda atıga geçiş gerek. Egerde atı jok bola oturgan bolsa al ömür boyu oturuş gerek. Oşa berenide de yazılgan. Bunday mıkaçılık menен kılgan adam ömür boyu erkinliginden ajıratılат деген жери бар. Сотторго айттыңызбы, эмнеге суроо атасыңар депчи? Айттым да. Маркумдун жакындарынын айтымында 15 жылга эркинен ажыратуу чечимин Ош шаардык сотунун судьясы Кылычбек Истамкулов чыгарган. Соттук процесс жүрүп жаткан учурда ал кылмышкерден эмне себептен өлтүргөндүгүн да сурап койгон жок деп нааразы болуп жатышат. Өлүмдүн себептери такталып суралган жок деген пикирлерин билдиришүүдө. Ошо анан болуп атам мен. Соттор эмне себептен сурабайт жаткан адамды, эмеде жаткан, камалып жатканды. Биздин алдыбызда сурабайт. Мынандай кылдың, эмне өлтүрдүң, эмне себептен бычак сайдың, эмне аласаңа бересиңе бар деп сурабайт го. Бир да сураган жок да ошону. Биз катышып жүргөнбүз, мен өзүм милиция болсом катышканмын да, канча эмелерге катышканбыз, багы эмелерде. Эмне себептен өлтүрдүң, эмне себептен эме кылып сурайт эле. Бул сураган деле жок. Тиякта чогулуп турат материалда, баары жок. Статьясын мен баягы суттун эксперттики прокурор берип атат өмүр бою. Ал эмне жөн таянган жок дагы, таянып берип атпайбы. Эме сот андай кылган жок. Сот болгондо билген жок тиги канкорчу. Кандай сот болгондо билген жок. Себеби жеңилдетип атпайбы. Онлайн менен. Ал даракта турат экен дагы, ага жеңилдик болот экен. Маркумдун жакындары акыйкат чечим чыкпагандыгына байланыштуу эми облустук сотко кайрылаарын билдиришүүдө. Мындай жагдайда жогорудагы өкүмгө нааразы тарап апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Ал эми нааразычылык айтылып жаткан Кылычбек Истамкуловго чыгармачыл топ барган учурда түштөнүү убактысы болуп калгандыгын айтып, бул тууралуу маалымат бербестигин билдирди. Өзүнүн атына айтылып жаткан нааразычылыктар боюнча үн каткан жок. Соттолуучунун, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнүн, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен жана соттук медициналык экспертизанын корутундулары менен далил буюмдарын жана жазгыч ичинде топтолгон материалды терең изилдеп, юридикалык баа берүү менен жогоруда өкүм кабыл алынган. Ал эми соттолуучуга карата 15 жылга эркинен ажыратуу жазасы боюнча Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүмүнүн 3-9 пунктунун санкциясында 6-категориядагы эркинен ажыратуу жазасы көрсөтүлгөн. Башкача айтканда бул 6-категориядагы эркинен ажыратуу жазасынын эң жогорку жазасы 15 жыл көрсөтүлгөн. Ошондуктан эгерде жогоруда өкүмгө нааразы тарап болсо, апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Мыкачылыкка барып атат да. Карапайым калктын үнү тиешелүү тарапка жетпей калып, соттор чечимдерди каалагандай чыгарат дешет маркумдун жакындары. Алар маалымат жыйындын соңунда өлкө башчы Садыр Жапаровго жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдошту. Эми балдарым биздин күйүттү эч кимге салбасын. Мен туура Садыр Нуркожоев менен Камчыбек Ташиевке кайрыламын. Жеткиргиле биздин үнүбүздү. Бизге окшогон какшагандар, муңкагандар көп жатат бул биздин элибизде. Өтө көп адамдар балдарынан ажырап, бир туугандарынан ажырап, канкорлорду камай албай, кармай албай жүрөт. Уккан жерлериңерден, пленкадан 40 бастан туура апарып, туура көрсөткөнгө мен силерден суранамын. Садыр Нуркожоев, айнанайым балам, Камчыбек Ташиев укам, силерден өтүнүп суранамын мен. Мен бир тууганым күйсө, мен да күйөт экенсиң. Күйбөгөн адам болбойт экен. Жөнөкөй өлтүрүп койсо мейли эле, ушунчалык качы менен өлтүргөн жарымжан баланын тагдырын силер оюнчук кылып ойноп атасыңар бул соттор.
Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак. Елдің ақиқатыны шешпеген соттың керегі жоқ бізге. Біз Садыр Нұрғожаев, сені біз ушундай зарлаған қақшағандардың үнін ұғат деп сені біз таққа отырғызып отырамыз балам. Айнана Қамчыбек, сен де көргенсің түрмені, Садыр да көрген түрмені. Бұл пәндәні башыға салған екен.